Биринчи медициналык жардам билүү бул өтө маанилүү. Ошону билип алсак, биз жардам бергенге дайым даяр болобуз. Силерге окшогон жаш балдар, жаш кыздар Францияга барып келишти. Тигүүчүлүк боюнча, ширетүүчүлүк боюнча, ашпозчулук боюнча өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтүп, башкалардан тажрыйба алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп келишти. Бул дагы биздин чоң жетишкендигибиз деп айта кетмекчимин. Очень важно для пожилых людей сохранить уверенность в себе, сохранить жизненный потенциал, и во многом этому помогает обучение. Баарыбызга ийгилик ушундай ярмаркалар көбүрөөк болуп турсун. Улгайып калган кишилерге ушул нерсе жакшы нерсе экен да. Германияны алып карасак, ал жакта 50 жылдан бери ошол ассоциациясы бар. Ушундай уюмдардын башын бириктирет. Кыргызстанга бул 20 жылдан ашып калды. Келип калыптанып атат. Акырындап бирок келечеги аябай эле чоң деп ойлойм. Анткени мен жогоруда айтып кеткендей, ар бир долбоор өзүнүн максаттыктоогун уктат. Университетте бүткөндөн кийин дагы жашоонун талабына жараша, коомдун өзгөрүшүнө жараша бир көндүмдөр керек экенин элдер түшүнүп, жок, мага кеч эмес экен, мен азыр деле билим алсам болот турбайбы дешип, ошол аң сезимди өзгөрткөнгө чоң таасирин тийгизди десем болот. СТО коомдук фонду 2011 апрель айында түзүлгөн. Ошол күндөн тартып 13,5 жылдан бери иш алып барып келебиз. Билим берүү багытында дагы иш алып барат, кайрымдуулук багытында да иш алып барат, медиа тармагында да иш алып барат, туризм багытында да иш алып барат. Ошол бир нече багыттан турат да. У нас в каждом районе города Бишкек есть отделы, к которым могут обратиться наши граждане и получить консультацию и услуги Государственной службы занятости. То есть, в первую очередь, наша цель – это содействие трудоустройству на вакансии. Арабаев университети менен биргеликте уюштурулган илимий практикалык конференция өзүнүн ишин жыйынтыктады. Бул конференциянын натыйжасында биз баягы көптөгөн сунуштарды, пикирлерди уктук. Андроговиканы жайылтуу керек экенин биз толук түшүндүк, ынандык. Демек ушул нерсени ар бир Кыргызстандын элине, ушул бардык региондорго туура так жеткирүү үчүн, алардын аң сезимин өзгөртүү үчүн биз иш чараларды жасашыбыз керек экен деген ошол чечимге келдик.